Ак Сай айыл аймагындагы суга суу маселеси казылган суу кудугу аркылуу чечилип жатат. Бул суу кудугу эки система аркылуу айылды таза суу жана суга суу менен камсыздайт. Ошондой эле толук түрдө жалпы журтка суунун жетүүсү үчүн кампа керектигин аталган аймактын таза суу ишканасынын жетекчиси белгилеп кетти. Азыр биз бир система менен мектеп, детсад, анан мына жаңы поселкаларга жеткиргенбиз. Айылды аралап бул жагы заставаларгача барат жетип. Экинчи системасыны жогору жака бир кампа курушубуз керек да. 130 метрден 135'lik турба менен чыгат. Кампа аркылуу нары жак гараж микрорайону бар, анан наркы араптарын кышлагача барат болчу. Муну жеткирсек, кампадан бүт таза суу тарса болот ошолоргочу. Азыр ал жакта суу жок, жеткире албай жатабыз. Суунун жетишсиздиги тургундарга кыйла кыйынчылыктарды жаратып келген. 2 айдан бир келген суу кезеги менен дыйканчылык кылуу мүмкүн эместигин айыл тургуну белгиледи. 1,5 ай 2 айда дегенде бир гана график келет да суу, анан өтө кыйналып калабыз суу маселесине. Ошонун домашний суу чыгарганбыз сквозня. Ал 32'lik шлангада чыкчу да, ал деле жетпечү эле. Дыйканчылык өрүктөн башка эч деме кыла албай калдык да, эгин-тегин кыла албайсың. Кылсаң суу жетпейт, куруп калат. Өлкө эле өрүк болсо деле курутуп алайык деп, өрүк эле шланга менен ар биринин тагына сүдүрөп коюп калдык. Баткен районунда суга суу булактарын элге дыйкандарга жеткирүү максатында иш мерчемдери кабыл алынып, өткөн жылы иштер башталган. Учурда Ак Сай айыл аймагы толук түрдө таза жана суга суу менен камсыздалганын Баткен районунун акиминин биринчи орун басары Талайбек Ибраимов билдирди. 2023 жылкы иш мерчемде бекитилип, декабрь айында пайдаланууга берилген 2023 жылы. Бүгүнкү күндө жаңыдан курулган орто мектеп, балдар бакчасы жана айылды таза суу менен дагы, сууга суу менен дагы камсыздап турат. Тике суу кудугунун өзгөчөлүгү бул сууга суу катары дагы, анан ичүүчү таза суу катары да пайдаланса болот. Себеби артезиан суусу бул таза суу буга чейин Сулуу-Таңге деген тоосунан түшүп турган, Ак Сай жана Капчык айылдарын камсыздап келген. Бирок кышкы мезгилде, баягы аба ырайынын катаал мезгилдеринде сууга суу тоңуп калып, элдер дарыядан же башка булактардан суу ташып жүрүшкөн да. Ак Сай айылы толугу менен чечилди. Бул Ак Сай айылына толугу менен жетет. Баткен районунда эң орчундуу маселелердин бири суу көйгөйү. Таза суу жана суга суу көйгөйүн чечүү үчүн Баткен облусун өнүктүрүү үчүн бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен 68 миллион сом бөлүнгөн. Суу кудугун кээ бир аймактарда ашыкчай казуу мүмкүн эместигин кошумчалады. 2023 жылга 15 тике суу кудугун казуу пландаштырылган. Бүгүнкү күндө 13 даяр абалга келди да, суу чыгарылып берилип атат. Ал эми калган 2 тик суу кудугу Самаркандек айыл өкмөтүндө казылып атат. Жалпысынан бүгүнкү күндө Баткен району аймагында Кара Булак, Карабак, Ак Сай, Ак Татыр, Самаркандек айыл аймактарында ушул 15 тике суу кудугу казылууда. Самаркандек айыл өкмөтүнүн аймагында 9 суу тике суу кудугун казуу пландаштырылган. Самаркандек айылда бүгүн кайрадан кошумча тике суу казууга мүмкүн эмес болуп калды. Себеби барган сайын суудун баягы дебити, суудун көлөмү азайып кетип атат. Бүгүнкү күндө элдер муктаж болуп, мына коргондору, бак-дарактары куурап, мына айыласы жок болуп калган жерлерге казып берип атабыз. Белгилей кетсек, аталган аймактарга биринчи кезекте суугат каналдары аркылуу суу берилет. Суу таңкыс болгон учурларда тике суу кудуктары пайдаланылат.